Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткандарды коргоонун жаңы механизми ишин баштайт. Күчөтүлгөн форматтагы электрондук көзөмөл менен коргоо ордерлери киргизилүүдө. Долбоор Министрлер Кабинетинин жетекчилигинин тапшырмасы боюнча Юстиция министрлигинин, Ички иштер министрлигинин, башкы прокуратуранын, Жогорку соттун жана Юстиция министрлигинин пробация департаментинин өз ара кызматташтыгында натыйжалуулукту жогорулатуу жана бюрократиядан арылтуу процессинин алкагында ишке ашырылат. Пилоттук долбоордун алкагында үй бүлөлүк зомбулуктун 18 фактысы боюнча электрондук мониторинг жүргүзүлгөн. 6 учурда электрондук билерик, 12 учурда мобилдик тиркеме колдонулат. Электрондук көзөмөлдү колдонуу мөөнөтү 3 айга чейинки мөөнөттү түзөт. Электрондук көзөмөлдү киргизүүнүн укуктук негизи болуп 2025 жылдын 15 октябрындагы номер 14 Кыргыз Республикасынын мыйзамы саналат. Аталган мыйзам кодексине үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө өзгөртүүлөр киргизилген. Коргоо ордеринин шарттарын бузуу жөнүндөгү сигналдар Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин көзөмөл борборуна автоматтык түрдө келип түшөт. Бул ыйгарым укуктуу органдардын ыкчам чара көрүүсүн камсыз кылат. Борбор мурда түзүлгөн жана пробация кызматынын кардарларын коштоонун алкагында ийгиликтүү иштеп келген. Азыркы учурда анын мүмкүнчүлүктөрү кеңейтилди жана ал буга чейин эле иштеп келген инфраструктурага, топтолгон тажрыйбага жана күнү түнү иштөө режимине таянып, үй бүлөлүк зомбулук иштери боюнча электрондук көзөмөл жүргүзүү үчүн да колдонулат. Биздин эң маанилүү бул багыт ошол үй бүлө зомбулуктун алдын алуу. Бул маселе жеке деле эмес, үй бүлөнүкү. Бул жалпы эле республика масштабында көйгөй. Ошондуктан бул көйгөйдү азыркы учурда тарбиялоо жумуштары менен жоюуга болот. Азыркы учурда ошол электрондук көзөмөл тартиби бекитилүүдө. Бул да ойлойм өзүнүн ийгиликтүү бир салымын алып келип берет. Себеби ошол эле биз алдын алуу алып атабыз. Жана ошол түздөн түз ошол үй бүлө зомбулук жасаган адамдардын үстүнөн жумуш алып барганга бул жакшы бир кадам деп ойлойм.